Ассаламу алейкум достор. Мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Ушул жаңы элеки депутат Абиров ушу хулиганство болуп мушташып кафеде. Ошо боюнча мага абдан көп суроолор келип атат. Неге как юрист катары оюңузду деле айтып кетпейсизби? Неге мыйзам баарына бирдей эмес? Мына до сих пор жоопко тартышкан жок. Неге мыйзам деген баарына бирдей болуш керек да деп ушул суроолор көп болуп атат. Мен жооп бере кетейин. Бул негизи статья 280 статья хулиганство дейбиз. Мурун бул хулиганство ушундай группа лиц ушундай мурду сынып бирдемелери сынганда бул статьяга негизи даже тосмарыстагы жарабачу мындайча айтканда камалып кетчү да. Мурунку кодекс өзгөрө электе. Азыр кодекс өзгөрүп бул статья жеңилдетилген. На булардагы статья 280 хулиганство деп группа лиц буга деген наказаниясы 50 миңден 100 миңге жери штраф. Болбосо 3 жылдан 5 жылга жери лишение свободы деп айтылат. Бул менее тяжкое преступление кирип калат, өтө оор кылмыштарга кирбейт, өтө оор эмес кылмыштар деп айтылат. Буга тосмарыз жана соглашение о примирении сторон, тем более потерпевшей сторона соглашение түзүп атат, тосмарыз жазылып берип атат. Буга еще дагы айтып атат, мен уже мындан ары обвиненияны не поддерживаю деп атат. Буга каалайбызбы, каалабайбызбы, тосмарыз жазылып жана соглашение о примирении сторон түзүлгөндөн кийин буну негизи бул тосмарыз менен кыскартылат деген иш да. Ошондуктан биз баары эмне айтабыз, кандай айтабыз, биякта мына кодексибизде жазылып атат. Бул менее тяжкое преступление кирген статьяга ылайыктуу. Бул тосмарыз менен иштин баары кыскартылып кетет деген сөз.